Эгер 58 жашына толгон болсо, анда бул жактан дагы пенсияга чыга алат. 8,5 жыл иштеген экен, бир 55 миң лирага жакын акча алды. Салам достор, бүгүн менин жанымда Урият Ташматова эжебиз отурат. Анкарада көп жылдардан бери бул жерде иштеп, бул жерде жашап келген эжебиз. Урият эже менен кыска бир маек курабыз. Саламатсызбы Урият эже? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Кош болдук. Алгач биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздү таанытып өтсөңүз, аты жөнүңүз, кантип ушул Түркияга келип калдыңыз, эмне иш кыласыз, кандай иштерди жүргүзөсүз? Сизди бул жерде кыргыздардын баары эле тааныйт, дээрлик баары эле. Ошо өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Мен Урият Ташматова, өзүм Кыргызстандан союз мезгилде мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн аял элем. Негизи деген айыл чарба кызматында иштегенмин. Бирок баягы билесиңер, мамлекетибизде экономикалык кыйынчылыктар болуп, анан айтып отуруунун кажети жок, баарыбызга маалым дегендей. Анан ошол аркасынан ушул Түркия мамлекетине келип иштөөгө мажбур болдум. Анан ооба биз баягы кыялдангандай бул жака келгенде эле баягы өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлде иштеп жүргөндөй иштерге иштейбиз деген ойдо болчубуз. Бирок бул жакта андай шарт эмес экен. Ар бир мамлекеттин өзүнө жараша мыйзамы болгондуктан мен ошол Түркия мамлекетинин мыйзамдарынын негизинде өзүмүн каалаган жумушумду таба алган жокмун. Бирок эч кандай тартынбай туруп эле мен үй кызматтарында эле иштеп турууга өзүм чечим чыгарып, анан үй кызматтарында эле иштеп калдым. Энем бар, түрк энем, энем болуп калды эми. Ооба. Баягы адам кайсыл жерде жүрсөк деле эч кандай иштин мындай эмеси жок экенин да баркында болдум да. Мисалы үчүн обязательно бир эле мынандай ишти иштейм эмес, ушул адам сыяктуу каерде жүрсөң да биринчи кезекте өзүңүн аялдык атыңа, экинчиден мамлекетибиздин атына алыс башка бөтөн бөлөк жерде жүргөндө мүмкүн болушунча мамлекеттин дагы өзүмдүн аялдык дагы намысымды кармап, өтө ыккандык менен иштеп ушул күнгө чейин келдим. Мына Кудайга шүгүр, андан бери 16 жыл өтүп кетиптир арадан билинбей. Ошол кезде кыздарымды окутуп алайын деп ошолордун окуу каражаттарына. Анан ошол келгенден баштап эле мен бул жактан кыргыз коому бар эле ал кезде. Анкара шаарында Кыргызстан достук жана маданияттык коомунда келип, ошол өзүбүздүн окуганы келген, бул жакта докторантурада окуп жүргөн, иштеп жүргөн биздин өзүбүздүн кыргыз жаш муундар менен чогуу келип таанышып калып, анан ошол жерге мен ошолорго дайыма көмөктөш болгум келди. Анткени менин жаратылышым да ушундай. Биз башка жакта жүргөндө, бөлөк элде, бөтөн жерде жүргөндө кантсе дагы баягы эне катары өзүмдүн баягы алыста жүргөн балдар кыздарга өзүмдүн мээримими чачып, колуман келишинче ысык тамагын жасап, кичинекей болсо да бир күнүмдү ушул балдар үчүн бөлүп жүрдүм. Кийин ошол коомдо жанагы башкаруу комитетинде денетим деп коет, ошол жанагы денеттөө, жанагы бухгалтердик эсептөө дегендей мааниде ошол жагында дагы ошол балдар мени жанына алып, ошол жагында да кичинекей балдарга көмөктөш болуп жүрдүм. Анын тышында аялдар колу деп коет, эми биздин тил менен айтканда аялдар комитетинин дагы жетектөөчүсү болуп бердим. Ошол учурларда менин негизги максатым кыргыз улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү, кыргыздын улуттук каада салтын түрк мамлекетине жана дүйнөгө жайылтуу боюнча проекти менен иштешим керек эле. Ал иштер калып эле баягы билесиңер, экономикалык кыйынчылыктан улам Түркия мамлекетине кийинки учурларда негизи деген 2010-жылдардан кийин анан биздин көп жумушсуз калган көбүнесе аялдар, кыздарыбыз окууларын таштап, ар кандай ситуацияда келген биздин мекендеш кыргыз аялдар, кыздар болду. Мен ошолорго көбүнчө жол көрсөтүп, көмөктөш болууга аракет кылдым. Анткени баягы бөтөн жердин каада салтын деле билбей, эч кандай бул жактын маданияттын, культурасын билбей туруп эле баягы иштейм деп келгендер көбү баягы жолдон адашып кыйналып калгандар болду. Ошолорго да жол көрсөтүп, ошол тарзда да көбүрөөк иш алдым. Азыркы учурда, ушул учурда кыргыз бир кыздарыбыз ушул жакта окуп, билим алган, билимдүү жакшынакай кыздарыбыз. Мисалы үчүн Айганыш деген кызыбыз бар, Айсулуу, ошолордун башында Кыял деген кызыбыз бар. Ошолор өздөрүнчө бир жакшынакай академиктердин коомун ачып, учурда азыр ошол кыргыз кол өнөрчүлүгүн дагы, кыргыз тилин, бүт тилдер боюнча негизи, орус тилин дагы, англис тили боюнча, араб тилдеринде деле бүт ошол өздөрүнчө биздин атайын немелер бар. Коомубуздун негизинде ошол түрк мамлекетиндеги Ван чөлкөмүндөгү биздин кыргыздардын келечекте ошол кыргыздын коомубузун унутпас үчүн ошолорго
комузду жана кол өнөрчүлүктү үйрөтүү боюнча биз кичинекей курстар ачтык. Ошол жерде мен Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү боюнча ошол жаш муундарга кичинекей болсо да үйрөтүп кетейин. Кыргыздын улуттук менталитетибиз унутулбасын деп ошол Түркия мамлекетинде да келип үйлөнүп жашап иштеп жүргөн жаш муундарыбыздын кыргыз балдары бар. Ошолор дагы биздин улуттук каада салтты унутуп калбасын деген маңызда ошол Кыргыздын кол өнөрчүлүгү боюнча мен өзүм организовать этип ошол Кут билимде коомунун да эме кылып берем. Кудай буюрса жаңыдан баардык проектлер ишке ашты. Буюрса жакында ошол ишти баштайбыз деп турабыз. Бирок ошондой убакыттын арасында деле мен бош убактымды ошол жакта окуп жүргөн көбүнчө жаш студенттерибиз бар эми биздин мына көбүнчө азыркы учурда военный академия деп коебуз биздин Кыргызстанда, ошол Түркиядагы военный академияда окуп жүргөн курсант балдарыбыз бар. Алар көбүн эсе билесиңер эми эркек балдар болгон үчүн баягы биздин улуттук тамак ашты сагынган балдар болот. Бөлөк жерде жүргөндө кичинекей болсо дагы энелик сүйүүмдү, энелик мээримимди энелерин сагынып жүргөн балдарга тартуулагым келип, ошол балдарды да бүгүн кичинекей бир эмеге чакан бир мероприятие уюштуруп ошол жерге чакырдым эле. Азыр ошо балдарыбызды күтүп атабыз. Сүрөткө чыгайбыз. Арыкты деле таза жакшынтай кылып алып кассак без проблем пойлаңды суулайсың да, анан бир жери чуңкур сугачак жери болсо анан кыйналып жүрөсүң да кайра аркаң оңдойт жашоодо ошол сыяктуу экен да. Өзүң жакшы кетсең жана аттыр кызылап аркаңдан келаткан балдарыңды сагыра эле сүйлөткөн да. Анан ошону муну айтып аткан нерселерим Кудай буюрса үйдө басыңар, иштейсиңер, мекен үчүн, эл үчүн. Ошон үчүн дайыма ошо өзүңөр да билесиңер, муну ата энеңер деле айтат. Анан баягы көп алыста жүрүп, мен өзүмчө неме болгондо ошоларды өзүмчө айтып койгум келет да. Ошол жегиле тамагыңа турат. Сен муну кайлашы мага. Жей албай калдың, сен кетпеш. Сен де жейсиң. Бирок ошо бүтпөй калган мектептерге каралат дегенди угуп калдым. Анан ошолордун администрациясына жазып мектебибиздин бүт кайсы райондо кайсы жерде турган бүтпөй турган жыртыктан бери тарттырып туруп жөнөтө бердим да. Анан Кудай жалгап анан эмеге кирип калып быйыл күзүндө ачылышы болду. Жакшы болду, айыбызды аябай чоң мектеп бүттү. Аябай ошону айтам, ден соолугуңарды берип, аларыңардын бийлик аяктап, мекенибизге кайтып, мекенибиз үчүн эл үчүн жакшы кызматтарды кылып, жогорку деңгээлдерге чыктылар. Силер биздин ишенген жигиттерибизсиңер, келечегиңер кең болсун, келечекте бактылуу болгула, ата энеңер менен, үй-бүлөңөр менен мекенибизде тынчтык болуп, элибизде аманчылык болуп, эл ичинде эң жакшы биз сыйлыктанган жигиттерден болгула. Буриятчы, мына сиз көп жылдардан бери бул жакта жүрөсүз, Анкарада. Анан студенттер чогулганда, мурун кыргыз коому бар эле, ошол жерде студенттер чогулганда такай барып жүрөт элеңиз. Ал жабылып, андан кийин мына жаңы коом түзүлдү, Кут билим коому. Ошол жерде дагы такай жүрөсүз, студенттерди чакырып, тамак ашка чакырып, же болбосо аларга кандайдыр бир жардам берип, дайыма эле чуркап жүрөсүз да. Кыргызстанда мисалы эгемендүүлүк күнү болот, өзгөчө күндөр болот, 23 февраль болот, 8 март болот. Анан кайсы жерге барсаңыз эле бүт студенттер таанып эле, топтоп эле ошолор менен чогуу жүргөндө кандай иштерди кыласыз? Мына ошолор жөнүндө мисалы көрүүчүлөрүбүзгө, эми биз го билебиз, эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы айта кетсеңиз, анан кийин мындай эсте кала турган эмне болду? Жакшы, ошондо дагы моундай кылдык элек деген кандай күнүңүз болду эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми Айсулуу биз бөтөн жерде бөлөк элде жүргөндө баягы билинбегени менен адамдын өзүнүн жеке жашоосунда ар кандай ситуация болот. Биз эми баягы мамлекет дышында жүргөн үчүн студент болсун, жумушта иштеп жүргөн болсун, биздин жарандарды баары бир
мекенди сагынуу, үй бүлөнү сагынуу деген салык өтө оор бир эме экен, азап десем деле болот. Бирок ошол бир өзүбүз ошолорго баардыгына сабырдуулук менен келип иштеп жүрөбүз. Окуп жүргөндөрүбүз бар, студенттер бар. Анан мекенден алыс кеткенде ушу көбүнчө эле студенттерде, конечно, баягы жаш балдар биринчи келген жылдарында ата энесин сагынат, мекенди сагынат. Анан ушул алыста жүргөндө өзүмдүн энелик мээримимди арнап эле кандай болсо да биздин улуттук тамак аш, улуттук кээ бир каада салттарды эңсейт, сагынатмын. Анан ошолорду биз алыста жүрсөк да ошол балдарга унуттурбай кайтарадан көз алдына кетирип, чакан болсо да колдон келишинче кичинекей бир өзүбүздүн иш чараларыбызды уюштуруп келебиз. Ошолордун катарында студенттерге мен көбүнчө эмне кылам, эми колуман келишинче кээде ошо майрамдык жакшынакай салтанаттарыбыз бар. Ооба, Кыргызстанда кандай майрамдар болсун, майрамдык күндөрдө биз да ошо алыста жүргөндө диаспора чогулуп, ошол жакшы күндөрдү белгилейбиз. Ошол учурларда колуман келишинче ошол кичинекей болсо да улуттук тамак аш жасап, балдарга эч болбосо бул кичинекей болсо да бир моральный жардам болсун деген тарзда колуман келишинче аракеттер жасап жүрөм. Эң эсте калган күндөрүм десем, эсимде бир футболный команда менен биздин жаш бүтүн университеттерде окуган студенттердин баардыгы Чубук районунда, Анкара шаарынын Чубук районунда бир спорттук мелдеш болуп калды, футбол боюнча. Анан мен да баягы чыдабай балдар эми футболго катышкан балдар эми баягы жүгүрүп ойногондо курсактар ачып кала тургандай сезилип өзүмө колуман келишинче тапканымды көтөрүп алып ошо Чубукка ошол балдардын ойногон спорттун площадкасына барып калдым. Анан ошондо барып калганымда тигил кичинекей бир эмеге чыга калышканда, перерывке чыга калганда чуркап барып жегиле муну курсагыңар тойгузгула деп ушундай бузулдайм да жана балдарга. Чындап эле барганым жакшы болгон экен. Колуман келишинче баягы апарган тамагымды, тамак эмес го, мындай колуман келишинче магазинден апарган тиги продукталарды, готовый продукталарды балдар жеп, кичинекей болсо дагы ошолорго кичине мораль бергим келди. Бирок Кудайга шүгүр, мээнетим кайтып, биздин балдар ошол бүтүн Орто Азия жана ошо түрк улуттуу мамлекеттердин катарында экинчи орунду алышкан. Ошол күндү эч качан унутпайм. Аябай жакшы күн Орто болгон. Азиядагы бүтүн Бүтүн элдердин мелдеши беле? элдердин мелдеши, биздин балдар Түркмөнстандын балдары менен беттешти, Тажикстандын балдары менен беттешти, Казакстандын балдары менен беттешти. Анан биздин балдар экинчи эмеге калды, турда кайра биринчиликке ойногонго калды да. Ошондо анан кийин Түркия менен ойногон, Түркия мамлекетинин тиги студенттеринен ошо утуп калышты. Бирок калган бүтүн Орто Азия мамлекеттеринин баарын биздин балдар утуп алышты. Ошол кезде бир Кыргызстандан келген журналист аял мени сурап атпайбы, сиз бул жакта эмне профессордук кызматта иштейсизби? Жок, анда Алмаз айтты эле, Урият эже жашоонун профессору, бул чыныгы жашоонун профессору деген бир жакшы сөз уксаң деле киши эметесиң. Ооба, ошол күн эсимде калды. Ушул күндө дагы деле мына эч кандай эме кылгым келбейт, колуман келишинче бүгүн эле бир жакшынакай бир кичинекей болсо дагы студенттер менен, негизи деген жана военный академиянын курсанттары менен чогуу отурдук. Алар мени ошо 8 мартымды куттуктап келген экен. Мен дагы алар менен чогуу 23 февраль ошол биздин кыргыз мамлекетибизде мекенди коргоо күнүнө байланыштуу аларды атайын чакырдым эле чогуу куттуктоо өткөрүп берип коеюн деп. Бирок эми баягы билесиң, ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзам чегине жараша биздин балдарды ошо Түркия мамлекетинин мыйзамдарына карап аракет кылабыз баардыгыбыз эле. Кел алышкан эмес эле, ошол күндөрдүн баарын бүгүн бирге белгиледик. Ооба, абдан жакшы маанайда, жакшынакай бир эне бала менен сүйлөшкөндөй акыбалда. Мен ошо балдарды, өз балдарымды көргөндөй, ал балдар да ошо өзүнүн энесинин сагынычын кетиргендей болуп, кичинекей болсо да бирге отуруп маңдай теске тамактанып келдик. Рахмат сизге, чоң рахмат. Биз дагы ошо кошулуп барып келдик сиз менен чогуу. Андан сырткары бул жакта келип иштеген кыз келиндер, аялдар бар. Ошолордун дайыма эле аларды дагы чогултуп, качан болбосун тиги аял монтиптир, тигинин моундай проблемасы бар экен, моундай түйшүгү бар, келгиле жардам берели, кел деп эле анан баарын чакырып эле ошентип такай угуп калам да. Ошо аялдарга дагы жардам берейин колуман келишинче депчи. Бул жака келип иштеген аялдардын кандай проблемалары бар? Жана алар негизинен келгенден кийин эмне кылса жакшы? Баягы билип билбей келгендер бар. Мына ошолор эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Татаал абалга түшпөш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы, эми келе турган балким же болбосо бул жакта жүргөн аялдар, кыз келиндер бардыр. Сиз ошонун баарын билип чыктыңыз, билип өзүңүз да чуркап
мисалы баягы соцфонд социальный жактан бул жактан да каралуу маселеси боюнча өзүңүз баш болуп чуркадыңыз. Мына ошол аялдарга негизи эле жалпысынан айта турган нерсеңиз, айта турган сөзүңүз эмне, кайсыл маселеге көңүл буруп, эмнени билип, андан кийин бул жака иштеш керек, эмнени кандай жолдор менен бүтүрүш керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми биздин Кыргызстан мамлекетинин баягы баарыбызга эле маалым болгондой экономикалык бир аз кыйынчылыктар болгондугунан улам кээ бир ошо кыйналган үй бүлөдөгү оор абалда калган үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүнөн ошо көбү эсе энелер, кыздар ошол мамлекет ишине чыгып иштөөгө мажбур болуп атабыз. Ал өзүмдүн да жеке башыман өткөндүгүнөн улам билем. Бирок бул жака келгенде деген ар бир мамлекеттин дүйнөнүн кайсыл мамлекетине барбайлы, эгер иштейли деген ниет менен бара турган болсок, бүткүл дүйнөлүк адам укугунун шарттарына ылайык ошол пункттарга таянып, биз өзүбүздүн акылдарыбызды өзүбүз коргоого акыбыз бар да. Эгерде бир жерге жумушка кире турган болсо, легалдуу иштеш керек, мүмкүн болушунча. Анткени эң негизгиси жакшы бир жагдай ошол бир 2010 жылы Түркия мамлекетинде атайын ошол үй жумуштарында иштетүү боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизишкен. Ошол негизде ошол тиги газетага жарыялангандан кийин анан мен өзүмчө ошол өзүбүздүн кыргыз жарандарын, Түркия мамлекетинде иштеп жүргөн кыргыз жарандарын укугун коргоо боюнча мүмкүн болушунча ошол атайын легалдуу иштеген аялдардын баягы өздөрүнүн жеке паспорт номерлерин анан Түркия мамлекетинде ТЖ деп коет, түрк жарандыгы деген номерде жүрөбүз. Убактылуу паспорт менен ошол паспорттордун номерин выбирать этип баардыгын кол топтоп, анан ошол эмеге элчилигибизге барып регистрациядан өткөрүп, анан тиги кыргыз диаспорасынын департамент, кыргызской жанагы, то есть мигранттардын департаментине бар, ошол жерде мен регистрациядан өткөрүп, анан ошол күндөн аракетти токтотпой жүрүп, бүт баардык арызданчу жерлерге арызданып, дайыма такай талап кылып жүрүп, анан Кудай буйруп 18-жылы ошол тиги эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүлгөн. Бирок 20-жылдын апрелинен баштап Түркия мамлекетинин президенти аны утвердить эткен. Ошол күндөн баштап күчүнө кирди. 2018-жылы эки тарап келишимге кол койгон, эки мамлекеттин президенттери. Андан кийин 20-жылдын 7-апрелинен баштап күчүнө кирген. Ошол негизде иштеген, легалдуу иштеген кыргыз жарандарыбыз Кыргызстан соцфондуна барып эле арыз таштап койсо, ошол арыздын негизинде легалдуу иштегендердин акысын Кыргызстан соцфондуна которуп берет. Бул бир. Экинчиси, мисалы үчүн 10 жылдан ашык Түркия мамлекетинде иштеген болсо легалдуу, Кыргызстандан стажын алып келип, эгер 58 жашына толгон болсо, анда бул жактан дагы пенсияга чыга алат. Жарандык албай эле. Эч кандай жарандык алуунун кажети деле жок. Анан үчүнчү да бир жагы бар. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр жок, мен өзүмдүн акымды пайдаланам дей турган болсо, СГКга барып арызын таштайт дагы, канча жыл иштеген болсо, ошол акчасынын 20%ке жакынын накталай да алып чыгып кете алат да. Андай бир пример болду. Кыргыз аялдарынан ушул кетип атканда 50 жашка таяп калган аял экен, өзүнүн немесин чыгарып кетти. Акыларын чыгарып кетти, 20% бериптир. 8,5 жыл иштеген экен, бир 55 000 лирага жакын акча алды СГКдан. Ошол эч кандай легалдуу иштеген аялдардын эмгеги бааланбай калбайт, акысы да калбайт. Баардыгы өздөрү пайдаланылат. Ал эми жанагы көчүү дайрасы деп коет, ошол жанагы көчмөндөрдүн пропискага тура турган атайын бөлүм бар, ошол жерге барып багы каттоого туруп атат, бирок алар деген туристический виза менен турду деген гана эме, түшүнүк. Ал деген 6 айга чейин гана берет. Андан кийин эми баягы биздин жарандар мүмкүн болушунча өздөрүнүн кызыкчылыгын коргойбуз дей турган болсо, легалдуу иштешсе, кайерде болсо дагы өздөрүнө абдан жакшы болмок. Анткени медициналык жардам ала алабыз. Медициналык жардам алганда дагы иштеп аткан жарандар болгондугубуз үчүн, Түркия мамлекетинде иштеп аткан кыргыз жарандар, ошол эле башка дүйнөнүн жарандары сыяктуу эле биз дагы алган дарыларыбыздын бир өзүбүз иштеп аткандыгыбыз үчүн 10% баасын төлөйбүз. Калган баардыгын биз тиги ошол өзүбүздүн жанагы немебизден социалдык күбөн жана социалдык кормо ошо төлөмдөрдүн эсебинен медицинский служба тарабынан алабыз, ошол жагынан жардам алабыз. Дагы жакшы жактары бар. Ар кандай ситуация болуп калат, эми Кудай анын бетин нары сактап көрсөтпөсүн, бир аялдын буту сынып калды эле, между прочим, ошо иш учурунда. Кадимкидей баягы Кыргызстанда больничный төлөп бергенде, буларда да больницадан рапора деп коет. Ошол оорусунун диагнозу коюлган, атайын справканы апарып,
ошол эмеге СГКга тапшырганда ошол өзүнүн бюллетени бүткөнгө чейин, ошол рапорасы бүткөнгө чейин 2,5 айлык өзүнүн бир акылаттарын төлөп берди. Анын тышында да айлыгын да алды. И плюс жанагы ошол страховкасынын негизинен ал жагынан да пайдалана алды. Расмий түрдө иштеген үчүн. Ооба, расмий түрдө иштеген Бирок буриятчы баягы билбей, мисалы бияка келип иштегиси келген, бирок жол жобосун билбеген. Анан кийин биз билебиз баягы Кыргызстанда бир жерге барсаң объявление, Ооба. жарнамалар бар. Түркияда мондой иш берилет, тигинде иш берилет деп анан көп эле аялдар келип отурушат, мисалычы, анан тиги жерде иштеп жүр, бир көнгүчө 1 ай иштеп тур, 2 ай иштеп тур деп анан кийин ошентип нелегальный болуп калып атпайбы? Ооба. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Мисалы үчүн ошондой аялдар да бар, жумушка келген аялдар. Эми алардын көбү эле жанагы көбүнчө жол билбеген, жакшы бир нерсени түшүнбөгөн. Анан негизи деген ошол Кыргызстандагы объявлениелерде айтканда эле силер $1000 айлык аласыңар деп айтат экен. Бирок андай эмес. Бул жакта деген Түркияда да экономикалык кыйынчылыктар боло баштаганына байланыштуу зарплата бир ашып барса биздин Кыргызстанга барганга $300 чейинки, $320-350 чейинки гана зарплата алып калышты. Менин оюма койсо Кыргызстандан деле жаш немелер иштеп тапса болгудай эле болуп калыптыр. Анан кийин бул жака келгенде негизи деген өздөрү жана жол билбей келген, аз келгенсе алып келген аялдар деп коелу. Ошол аялдар алып келет. Аларда эч кандай Түркиянын культурасын, маданиятын, үй шарттарын негизинен буларда көбүнчө үй жумуштарын алганына байланыштуу мындай толук түшүндүрмө бере алышпайт. Анан баягы бир ошо сен айткандай 1 айга иштеп тур, анан карайбыз деген себеби алардын максаты негизи анын тагдыры, анын келечеги эч кандай кызыктырбайт. Алардын ошол жарым айлыктарын ала турган гана ошол акча кызыктырат да. Анан ошол көп биздин конечно баягы башка бирөө тааныбаган үй бүлөгө келип адаптация болуп кетиш өтө оор. Мындай айтканга оңой, бирок жашоо жүрүшүндө аябай кыйын болот. Анан өздөрү да Кыргызстанда оор акыбалда жашаган немелер, кыйналгандар келет дебедимби? Ошондой бир депрессионный абалда келгендердин баардыгы анан кийин бул жака келгенден кийин ого бетер жанакы оор кырдаалга дуушар болуп калат. Ошол анан кийин адаптацияга боло албай бир топ оор абалдарга дуушар болуп калышат. Анан эми баягы бөтөн жерде бөлө келже ошол жердин шартын билбегендиги үчүн бир аз кыйналып калган аялдар, кыздар болуп атат. Аларды көргөндө чындап эле адам мындай чыдап турбайсың, эч жок дегенде кичинекей бир жол көрсөтүп, аларга кичинекей бир жеңилдик жагына жардам берүүгө аракет кылабыз. Анан эми баягы келип бир жерге жумушка киргенден кийин легалдуу иштей албай, анан жанагы иш берген тарабынан дагы кичинекей басым жасалгандыгынан улам көбү өздөрүнүн немесин айтуудан дагы коркушат. Анан кийин ошентип баягы өздөрү дагы легалдуу иштей албай, өздөрүнүн эле баягы минус тарабы болуп калат да биздин Кыргыздын немесине караганда. Анан ошол анан кийин калган мында эми таптакыр эле баардыгы эле ошондой акыбалда деп айта албайм. Анткени аялдарыбыздын бир 30% ошондойго дуушар келген болсо, 70% легалдуу эле иштеп, жапжашынакай эле өздөрүнүн турмуш тиричилигин жасап, үйлөрдү салдыртып, мамлекетте үй бүлөсүнө жардам берип, кыскасы үй бүлөлөрүн социалдык жактан мындай коргоп, куткарып калуу көп эле жакшы жактары да болгон аялдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Ошолорго көбүнчө неметип турам. Мүмкүн болушунча колуман келишинче жакшы жакка алып, жакшы жолду көрсөтүүгө аракет жасайм. Ошол эми азыркы учурда болсо атайын Кут билим коому ачылды. Жакында өзүбүздүн ошол жактан окууну бүткөн мына сен турасың, Айганыш деген кызыбыз бар, кыял болуп жакшы бир жашаан болуп атат. Ошол бир Кут билим коомун ачтык. Ошол жерде деле мисалы үчүн көбүнчө булар академисен теги окуганы келген биздин жаш муундарга кичинекей болсо да көмөктөшпөлүү, илимий тараптан көмөктөшүү боюнча ошол Айганыш, сен Айсулуу, анан жагы Кыял үчөөң аракет жасап атасың, бирок ошонун ичинде да илимдер бар. Мисалы үчүн ошол Түркия мамлекетинде жашаган көбүнчө вандык кыргыздардын же болбосо биздин ошол көчмөн келип биякта иштеп окуп жүргөн жаштарыбыздын балдарын ошо улуттук биздин менталитетти унутуп калбас үчүн улуттук кээ бир каада салттарды жаңыдан ошолорго үйрөтүп, кичинекей болсо дагы бир аз сабак берүү, аларды практически кандай үйрөнүш керек ошолорду жолго коюп атабыз. Мен ошонун үчүн кол өнөрчүлүк боюнча атайын ошолорго буюрса сиз өзүңүз келип жетектейм деп турам. Анан кийин калган комуз ийримдери бар, тил үйрөнүү ийримдери, курстары бар, эми сабактар.
Анан көбүнчө ошол жакшы бир жакшы проекти түзүлдү деп ойлоп атам. ооба буюрса Азыр ишке эми ошол ашса буюрса, жакшы анан болот ошол бизге. жерге дагы ошол жанагы студенттерди, жаштарды ошол жерге топтоп, анткени бир жакшы бир шаам менен ошо бири бирине өбөлгө болуп, жакшы бири бирине жардам болсо деген тарызда гана биз ошол иштерди уюштуруп атабыз. Рахмат сизге. Рахмат өзүңөргө Ошол дагы. студенттерге дагы жардам, колуңуздан келишинче жардам Ооба. көрсөтүп атасыз. Могул жерде иштеген ошо кыргызстандык кыз келиндерге баарына эле негизи мындай жакшы иш чаралар өткөзүлсүн, Ооба. кыргыздар жакшы жагынан таанышсын, биз өзүбүздү дагы өркүндөтөлү, өстүрөлү, аң сезимибизди көтөрөлү, кыргыздар бирдик бололу, чогулалы деген дайыма эле ошол көрсөң эле бүт эле кыргыздар чогулса эле такай уруят же башса болуп жүрөбүз да. Сизге чоң Силерге рахмат. дагы ошол алыста жүргөндө Сиз мунун үчүн эч кандай бир жерден бир сизге көмөк жок, же болбосо жардам жок, же элчиликтен, бирок өзүңүздүн каалооңуз менен, өзүңүздүн жери келгенде чөнтөгүңүздөн бүт нерсени алып ушундай чуркап жардам көрсөтүп жүрөсүз. Сизге негизинен рахмат. рахмат силерге дагы. Сиздей Ошо алыста жүргөндө бири бирибизге ошондой колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мүмкүн башкалар деле жардам берейин деген ниети болуш керек, бирок финансовый мүмкүнчүлүктөр мүмкүн кичине эме кысыттылыдыр. Ким билет эми, ошон үчүн мен да колуман келишинче, анан бирок муну мынтип жасадым, мынттим деп эметип айткым келбейт. Просто баягы өзүмдүн ошо ичимен келген, өзүм кичинекей бир колуман келишинче жардам ошол эми алыста жүргөнүбүздө. Ошол баарыбыз эле бир багытты, бир жакшылык деген жакшынакай бир жолду алдыбызга коюп, бири-бирибизге көмөктөш болуп, бир гана жакшылыкка умтулсак, Кудай Таала кудуретта бизге жакшылыгын сөзсүз берет. Анага мен ишенем. Ошол баарыбызга жакшылык берсин, мекенибизде тынчтык, элибизде аманчылык болсун. Кудай буйруп, аман эсен ушул жерде канча кыргыз жаранып жүрсөк дагы, мекенибизге аман эсен кайтканга Алла насип кылсын. Баарыңарга рахмат, аманчылыкта болуңар.